Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин эфирибизди албетте Алланын улуу аты менен баштаганы турабыз. Бүгүн Марва телеканалында кайрадан эле жаштар сүйлөсүн теле берүүсү старт алды. Кыргыздар кыздын 40 чачы уулу деп кыздарды сыйлап өзгөчө мамиле жасашкан. Жана ошондой эле үйгө көрүк берген гүлдөй тутуп, аны назик асырап алышкан. Ал эми ушундай сыйга татыктуу биздин кыздарыбыз деги эле кандай болуш керек? Жана дагы кыз деген ким деген теманы алып калганда, биздин келген сыйлуу конокторубуз жана ошондой эле биздин жалпы отурган жамаатыбыз менен биргеликте жакшы бир ой бөлүшмөкчүбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтсөк, медресе мугалими Абдулхай Каримов агайыбыз бизде бүгүн конокто. Имам Азам медресесинин мүдүрү Абдуалиев Абдунасыр агай бизде бүгүн конокто. Жана дагы Делмирөөгө кайрымдуулук фондунун мүдүрү Темирлан Ахматов агайыбыз. Жалал Абад областынын казыятынын окуу бөлүм башчысы Жороев Арпидин агай. Теолог жана ошондой эле Кызыл өзгөрүш кайрымдуулук фондунун жетекчиси Аскат Арасулов агайыбыз бизде бүгүн конокто. Имам Термизи медресесинин директорунун орун басары Икрамов Нармамбат агайыбыз дагы бизде бүгүн конокто. Келиңиздер. Кыз деген ким? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кыз деген азыркы учурда сылык болуш керек, өз ордун билиш керек. Кандай болбосун өздөрүнүн тартиптерин өздөрүнүн алып жүрүштү, кайсыл кыз болбосун өзүн алып жүрүш керектигин билиш керек да. Кыз деген өзү эле айтып турат, назик болуш керек, сылык болуш керек, өзүнүн акыларын билиш керек, үйдөгү акысын көчөдө кантип жүрүш керек, үйдө өзүн кандай алып жүрүш керек. Ар бир жердин өзүнүн тартиптери болот да. Көчөдө деген эң эркин жайда, маданияттуу жерде өзүн маданияттуу алып жүрүш керек. Ал эми окууда болсо окуудай алып жүрүш керек. Эң негизгиси кыз бала ыймандуу болуш керек. Менде ушул азыр мына Кыргызстан боюнча сүйлөшөлү да. Кыргызстан деңгээлинде балким дүйнөлүк мына азыр тилекке каршы биздин айрым кыздарыбыз, эми менин да 3 кызым бар. Анан кыздарыбыз туура эмес жолдо жүрөт. Адашкан жолдо жүрөт. Силердин замандаштарыңар, мисалы, сыныпташтар, классташтар, башкалар ошондой кыздарга эмне дейсиңер? Азыр аборт болгон кыздарыбыз көбөйдү, өзүн өзү азып суицид болгон кыздарыбыз көбөйдү. Анан эми бул жыл баягындай ыймандуу болгон кыздарыбыз аз эле да, аз пайызды түзөт. Тилекке каршы туура эмес жолдо жүргөн, бузуку жолдо жүргөн кыздарыбыз көп болуп атат. Аларды ким тарбиялаш керек? Эмне кылат? Эмне кылабыз аларды? Аллах Таала динде деле аял кишинин ордун бийик кылган да. Эми адам деп атат, динде деле адам өзүнүн укугун билбесе, ар жерде депселенет да. Эми биз Аллах Таалага шүгүр, неге себептен көп нерсе баары үй бүлөдөн болот экен да. Үй бүлөдө эгер кандай десем, ошо чөйрө кандай болсо, ошо чөйрөгө жараша адам өзгөрөт дегендей эми айтат го. Үй бүлөдө биздин сырткы эмебиз тарбияланса, бизде устаздар рухий тарбия берет экен да. Ошондой эле биз ошо багытыбызды оңдошубуз керек. Неге дегенде, ошо биз өзүбүздү билбесек, биз өзүбүз неге жаралганыбызды билбейт экенбиз да. Ошонун себебинен ар бир адам өзүнүн укуктарына, аял киши мисал үй бүлөдө чоң эмени ойнойт экен да өзү. Эми үй бүлөдө ал нерсе мисал мээрим жок, азыр ошо багы көп нерсе, ошо көчөгө чыгып кетишти, ошо бири-бирин түшүнбөстүктөр, бири-бирине багы кыйын маалдарда колдоо көрсөтпөстүктөрдөн болсо керек деп ойлойм мен. Азыр ушул тилекке каршы ушундай болуп атат да. Бир мектепте 1-класска келген ата-энелерди мындай салыштырып не алса, 78% ажырашкан үй бүлөнүн балдар, кыздары келиптир да. Ошолдай учурлар болуп атат. Бул мисалы Бишкек шаарында болгон окуя да. Анан биздин азыркы эми силер баягындай Кудайды таанып, пайгамбарыбызды таанып, жакшы жакта жүрөсүңөр, башка биздин кыздарыбыз туура эмес жакта жүрөт да. Ичип жүрөт, чегип жүрөт. Бирөө болсо туура эмес тентек кылып жүрөт. Мисалы жанагындай кыздарда да бир башкача бир система деген бар да. Мисалы налог салып, рекетчилик кылган кыздарыбыз көп. Аларга эмне дейбиз? Алар ким тарбиялаш керек? Аларды ошо сиз ошо ажырашкан дегениңиз, ошо ажырашканда ар түрдүү көйгөйгө түшөт го. Мисалы багы ата-энелер өздөрү таштап кетет. Өзүм деле 3 балам бар.
өзүмдө ошо жашоо эме болбогон, бирок ошо айтам, ошо азыр бизде ошо үй бүлөнүн баркы калбаган да. Аракет кылабыз, бирок Аллах Таала баягы эми аракет кылыш бар го, туурабы? Эгер ошо пешене жазбаган болсо кыйын экен да. Анан бирок ошо баягы үй бүлөдөн көп эмедесе, баягы эки жактан аракет кылыш жок да азыр. Мисалы, аял киши өзүнүн укугун эме кылат, эркек киши өзүнүкүн кылат. Баягы бири-бирибизге мындай жардам бериш, бири-бирибизди баягы үй бүлөнү сактап калыш деген нерсе жок да азыр. Ошондон көп эме. Демек азыр кыздар жеңил ойлуубу же жигиттер жеңил ойлуу болуп атабы? Мындай үй бүлөнүн кадыр баркын көтөрүш үчүн, үй бүлө бекем болуш үчүн кимдер мындай кайсыл жактан мындай алсыздык болуп атат? Эркек киши эми көчөнүн адамы ар түрдүү эмени көрөт. Бирок эркек киши деле мисалы баягы кыйынчылык көрмөйүнчө, мисалы любой адам деле кыйынчылык көрмөйүнчө бир нерсенин кадырына жетпейт да. Эч ким. Анан оңойлук менен эч нерсе жетилбейт деп ойлойм. Биз мындай борбор Үйгө коомдук кайрымдуулук фонду ушундай кыз жөнүндө плакат чыгарганбыз да. Эгерде биз ушул кызыбызга жакшы талим тарбия берсек, антивирус коюлган ыйман тарбиясын берсек, ыйман адеп ахлак тарбиясын берсек, бирөөнүн кызы жакшы болот экен. Жеңеси, өмүрлүк жары, чоң эне, тайже, эже, сиңе, карындаш. Эгерде ушуга вирус кирсе, ушул гражданкада жок экен, ушунун баардыгы жок болот экен. Тилекке каршы азыр Кыргызстанда 110 000 сой кыз бар экен. Денеси сатып жүргөн кыздарыбыз. Баарыбызда кыздар бар, эже карындаштар бар. Ушул ооруну кантип токтотобуз? Барбарчалардан шүкүр сатууду кыпсар, Алла разы болсун. Мен Жалал Абад областында Солиха мадрасасында 2-курста окуйман. Avvalambor islomda ayolning o'rni qanday? Islomda ayolning o'rni juda baland, juda oliydir. Bizda mana olimlar, payg'ambarimiz, sahobalarni, sahoba ikromlarni ham albatta bular tarbiyalayotgan avvalo onalar bo'ladi. Onalar eng avvalo o'zlarini, ya'ni farzandlarini tarbiyalashda bizlarga 3 toifadan, ya'ni 3 ta nimadan tarbiya berilar ekan. Eng avvalosi bizga moddiy tarafdan tarbiya berilar ekan. Ikkinchisi ma'naviy tomondan, uchinchisi ruhiy tomondan berilar ekan. Рахмат жеке пикириңиз үчүн, орун алып берсеңиз. Азыр сакал койгондун баары эле молдо эмес, ал эми жолукчандын баары эле ыймандуу эмес деген түшүнүк негизи элибизде жашап келет да. Анан жолук салынып туруп эле негизи мисалы үчүн эртең менен жолук салынып болсо, кечинде башка жайда иштегендер дагы биздин жарандарыбыз бар экен. Ал эми буларга сиздердин көз карашыңыздар кандай? Деги эле ушул жолук салынып бардык жерин жаап жүргөн кыздар, бирок жүзүн башкача мындай жөнөкөй кыздарга салыштырмалуу башка өтө бир кооптуу нерселер менен боеп, тырмактарын жасап, тиги бугоргандагы кыздарды көрөбүз. Ал эми буларга болгон сиздердин оюңуздар кандай? Ошондо алар кандай кыздар болуп калышты? Кандай жыйынтыкта келсек, ыймандуу же ыймансызбы? Ушундай бир түшүндүксүз ойлор элибизде жашап келет да. Сиздердин оюңуздар кандай? Ушул устазага бир суроо да, сунуш. Балким бардыгыңыздарга. Ошол кээде биз жанагы эми баягы динди түшүнбөй жол салынып атат, кийинип атат, жолсо макияж менен жүрүп атат да. Ошондой кайсыл жерде кандай кийиниш керек, кенен кийиниш керек бир тартип эрежелер, анан жанагы күйөөгө чыкса, өзүнө жасанса болобу, болбойбу, ошолорду айтып койсоңуздар. Кээде мындай бизде бир түшүнүк менен карап коюп атабыз да. Анан ошол менен баарын айтып атат да. Ошол кандай шариатта, кандай карап? Негизи шариатта үйүндө жасанып, тыкан кийинип жүрсө болот, көздүн алдында, бирок сыртка чыкканда жыттар, макияждарды тыюу салган онсуз деле Аллах Таала. Бул жерде ошо жолук салынбай жүргөн кыздарды көпчүлүгү мындай ойдо жүрүшөт экенде, бул арабтардын кийими, арабтар кийип жүргөн буларды дегенде ойлордо болот экенде көпчүлүк кыздарда. Ошондой ойлоп жүргөн кыздар мындай аларга карабасын анда. Мындай мурунку кыргыздын аялдарына карасын, негизинен мурунку кыргыздын аялдары элечек салынып жүрүшкөн да, узун кийинип жүрүшкөн, элечектерин салынып жүрүшкөн, элечектери мындай бул жактарын тоскон, баштарында тоскон да. Ошончолук эгер арабтардын кийими деп кийгиси келбесе, ошондой элечектерди тосуп жүрсүн. Ушундай Сиз айткандай элечек такса азыр болобу дегендей, негизи болот, бирок биз жолукту ошо элечекти кыргыздын салты болгон эмес, Аллах Тааланын мындай буйрук кылган парз болгон үчүн салабыз. Ошондуктан салсак да болот, бирок өз негизи жолук ошо Аллах Тааланын парз болгон үчүн салып жүрөбүз. Анан биз көбүнчө мындай аял заты билбеген, мисалы жолдо ачык жүргөн кыздарыбыз дагы бар. Аларды мындай дароо эле барып сен мындай кылышың керек деп дароо мынтип буйрук берип койбостон, секин акырындык менен, жумшактык менен мындай
подход дегендей подход кылып ошентип динге чакырышыбыз керек. Медресеге. Сиздин 2 кошунаңыз бар. 2 кошунаңыз. Экөө тең сиз менен тең. Алар университетке келет, сиз медресеге келесиз. Экөө тең ачык, экөө тең мисалы же ороңгусу келет, же келбей атат. Сиз аларга кандай мамиле кыласыз? Подход деп атасыз, мисалы сиздин подходуңуз кандай болот аларга? Заманбап. мисалы үчүн ошол жерден көргүзүп берсеңиз сиздин Мисалы өзүңүзгө окшотуп, оронткуңуз келсе, же болбосо иман жолуна түшүргүңүз келсе, сиз алар менен кандай мамиле кыласыз? келиңиз агай ушул нерсени көрсөтүп берсин, мисалы үчүн эки кыз келатыр деп келе жатат деп элестетели, анан кандай Болбосо коңшуларыңыз күн сайын чогуу келесиз, чогуу барасыз. Мисалы ушул барыш келиш сиздер менен 2 жылдан бери сүрүп, 2 жылга сүрдү да, мисалы күндө барып келет атасыз. кандай кылып үгүттөй аласыз, жакшы багытка кантип үгүттөйсүз? Же болбосо ошол эле алманы касыратып жеди да көчөдө ыргытып кетип атат да. Эки кыз маңдайда турат деп элестетели, бул эжекенин ошол жердеги сиздин абалыңыз жана үгүттөгөн багытыңызды көрөлү. Жолдо кетат мисалы сумкасы оор болуп кетсе же мындай мана маддан жактан жардамыбыз ошол болот. Мисалы жакшы мамиле кылуу. Мисалы бир нерсеси оор болуп атса, ке досум сага көтөрүш берейин. Же болбосо бир нерсе жетпей мындай мектепке кетабыз. Же болбосо бир нерсе берип турчу деп, мисалы ручка же болбосо тетрадь. Кээ бир көчөдө жок. Келиңиз, агай айтпадыбы, тамеки чегип баратат деп, чыгып калды. Сиз турасыз, эмне кыласыз? Ошолдогу абалыңызды сүрөтүп деп роль ойноп берсеңиз мындай. Эмне кыласыз? Кантип кайтарасыз жакшылыкка? Кантип чакырасыз? Мындай дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат дейт. Мисалы дос болгондуктан бул тамеки дагы Аллах Таала да Кур'ан-ы Каримде өзүнө зыян болгон нерсени, адамдан өзүнө зыян болгон нерсени кылуу харам деген. Ошондуктан бул тамеки чегүү сага зыян келген үчүн досум сага тамеки чекпөөнү сунуштаймын. Расулалла саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде бир адамды мисалы үчүн бирөө менен бирөө урушуп жатканын көрсөңүз, аны колуңуз менен токтотуңуз. Эгер буну кыла албасаңыз, аны мындай сөзүңүз менен токтотуңуз. Эгер ушуга дагы күчүңүз жетпесе, аны көңүлүңүз менен жаман көрүп коюңуз деген. Эгер мындай эми бир кыз тамеки чегип кетип атканын көрсө, мындай эмне дейт, сууду дагы сиңген жерге сепиңер дейтпи? Ал мындай сөздү түшүнбөй турган адам болсо, аны көңүлү менен дагы жаман көрүп койсо болот да. Темага мисалы үчүн жылуу сүйлөсөң жылан ийинен чыгыптыр деген жакшы сөз бар эмеспи? Мисалы үчүн бирөө жаман кылыптырса, ага биз атырылбастан ага жакшы сүйлөшүбүз керек экен да. Эгер мисалы үчүн жакшы кылсаң өзүңө, жаман кылсаң да өзүңө, жогору карап түкүрсөң кайтып түшөт көзүңө дейт го. Мисалы үчүн ал адамга дейт, канча мисалы үчүн жамандык кылбай жакшылык менен кайтарышыбыз керек экен да. Мисалы үчүн ал адамдын жерге алма жеп таштаган болсо дейли, биз алмасын мусорун алып башка жака таштап койсок, ал адам өзү уялып калат да, экинчисин ошол алманы жерге таштабашка аракет кылат да. Ошон үчүн биз агаларга жакшылык кыл менен кирсек, аларда Демек, ислам бул мамиле, бул ислам бул дипломатия. ошол мамилебиз менен биз адамдарга азыр үлгү болуп атканбыз да. Азыр бул заманда фитна заман экен да, адамдарды биз дават бергенден көрө мындай жүрүш турушубуз менен, кулук мүнөзүбүз менен адамдарды тартат экенбиз. Пайгамбар сыяктуу өрнөккө керек деп калдысыз да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар мындай болот экен да, так эриндер сыяктуу болот экен, тий десең тийбейт экен, ал эми тийбе десең наоборот тиет экен да. Буга кандай карайсыз? Мүмкүн жакшы сөзгө кээ бир адам түшүнбөйт. Мүмкүн ага бир урдум соктум нерселер керектир. Жок, мисалы үчүн пайгамбарыбыз деле мисалы үчүн бир немеси окуясын айта кетсем, пайгамбарыбыздын бир кошунасы болгон да, ал динде эмес болгон, өзүнүн жакын кошунасы. Азыркы мисалга келтирсекчи, пайгамбарыбыз динде болгон, бирок кошунасы жахил болгон да. Күндөгө мечитке чыгып атканда пайгамбарыбыздын эшигинин алдына мусор таштайт болчу да. Бир күнү ошол жахил адам дейт, мусор таштабай кой дейт да. Пайгамбарыбыз ошого кыжаат болуп, үйүнө зыярат кылып кирди дейт да. Ал адам аял кемпир ушунча коркуп дейт, үйүнүн төрүнө качты дейт да, немеденчи пайгамбарыбыздан. Келгенде жанагы пайгамбарыбыз менен коркпоңуз, мен сиздин акыбалыңызды сураган келдим дейт да. Анан сиз күнүгө мусор менин алдыма таштачуңуз, бүгүн эмнеге менин алдыма чыкпай калдыңыз дейт да. Ошондо пайгамбарыбыз болсо, мен сизди зыярат кылып чыктым, эмне үчүн чыкпай калып бүгүн мусор таштабадыңыз дейт да. Жанагы аял ушул жерде ошончо ыйлайт экен, ислам дини ушундай жакшы динби деп ошол жерде иман келтирип кирет экен да. Биз дейт, адамга канча ал адамга миң жакпасын дейли, бир күнү ал адамга хидаят Аллахтын колунда экен да. Биз ал адамды динди түшүнбөй атат, кабыл атат деп ал адам динге кирбейт экен дебешибиз керек экен да. Бир күн эмес бир күн динге кириши мүмкүн экен ошол. Мисалы жаңы келиндердечи күйөөсүн билбей калат да кандай чыгышын. Ошол үйлөнүштөн мурун бир эки көрүшкөндө, мисалы бул жакшы бала деп
түшүнүшкөн. Бирок жашоо башталгандан кийин бала иче турган болуп чыгып калды, же намазга чыкпайт, же адеп ахлагы өтө бузук. Мисалы ошол келиндерге кандай насаат айтасыз? Канткенде бул үй бүлө оңолуп кетет. Кантип чыдаш керек? Мисалы канча чекке чейин чыдаш керек? Же чеги жокпу? Аны кантип мисалы ошол күйөөнү, ошол эркекти кантип оңдош керек? Буга аял киши дейт, иманы бекем болсо дейт, ошол күйөөсүн дагы динге тартып кетет экен да. Буга дейт ошол Казакстандан Кыргызстанга бир даватчы келет экен да. Даватчы келип жүргөндө ошол бизге устаз да баянда айтып берген болчу да. Даватчы бир аялдын үйүндө квартирада жашайт экен да, мындай жатканда. Жашаганда аял ушундай такыба болот экен да. Бирок анын күйөөсү ушундай күйөөгө тигичекти дейт, ушундай имандуу болчу экен да. Күйөөгө тигенден кийин ичип кетип, чегип, ушул адаттардын баары башталат экен да күйөөсүндө. Ушундай күндөр өтөт экен. Эң кичинекей баласы инвалид болчу дейт да, жанагы устаз айтат бизге. Ал баласынын инвалиддигинен жанагы биз жардам берчүбүз кетти дейт. Аял өзү иштечү кетти дейт. Кыздары дагы ушул исламисттик окуу жайда окут болчу, күйөөсү болсо ага терс зыян тийгизет болчу, аны куратат болчу дейт да. Бир күн дейт аял чыдабай калды дейт да ошолчо күндөрдөн. Бир күн аял дейт кетип бара жатыптыр, жүктөрүн алып чыгып кетип атканда күйөөсү келип алып ыйлайт экен да. Аялым, сен мени чыштап кетпегин, мен сени чыштап кетсең, бул үйдө мени ким карайт, кимге калам деп күйөөсү ыйлайт экен да жанагы жерде. Ошондо алым дагы келип калат экен, элдин баардыгы жанагы аялдын жанына үйлөйт экен да, таң калышат экен жанагы кишигечи. Ошондо аял киши айтат экен да, менин сага бир шартым жанагы, эгер сен бүгүндөн баштап намаз окуп динге кирсең, мен кетпейм дейт экен да. Ушунчадан бери мен Аллахка дуа кылып жүрдүм, сага иман тиледим, инсап тиледим, бирок хидаятка келбедиң. Айла жок, мен мажбурмун дейт. Анткени балдарыма жакшы тарбия алыш керек. Балдарым чоңойду. Бала атадан көрүп тарбия алат, үйдөн тарбияны кутуп учат деп, аял мен кетем дейт экен да. Ошондо жанагы киши ошол жерде иманга кирет экен да. Ошол жерден мечитке барат экен, Аллах Таала хидаятты берет экен да. Бунун дагы бир себеби ошол аял күнүгө күйөөсүнө дуа кылчу экен да, хидаят тилепчи. Ошол киши мечиттеги бул окуянын баарын айтып берет экен да. Ошондон кийин жанагы баласы атасынын дуасынан дагы инвалиддиги сагаят экен да. Аллахтын немеси менен. Рахмат. Келиңиз биздин конокторубуздан. Негизи бул жерде эки нерсе турат да. Сиздер жанагы бир жерге эки көчө теккен болсоңуздар, эки гүл, бирөөсү баягыдай бир чоң бир даракайланып жакшынакай болуп көрүнүп калды, бирөөсү курап жок болуп кетти да. Бул эмне дегени? Жанагы өнү бадаракайланган өтө бир мындай ачылган гүл, бул каралган гүл да. Аны тарбия берип, суу берип, өз убагында ысыктан, сууктан баарынан коргоп, өз учурда сууну берип, баягы астына көң салгандыгыңыз үчүн ал жакшынакай болуп өстү да. Эми жанагы эгилген гүлдү карабай койдуңуз, өз өсөт десеңиз ал өскөн жок. Күндөн сууктан неме болуп, акыры суу жетпей, курап жок болуп кетти. Кыз бала дагы кудда ошол сыяктуу экен да. Иман менен ислам менен тарбиядан жетишкен болсо, ал келечекте кайнене, эне, тайеже болуп, баягыдай бир жетелеп, элге жутка бир паланчы эже, паланчы тайежемби деп баягыдай аты өсүп кетет экен. Эгерде ал тарбияланып, үй бүлө тарбиясынан, медресе тарбиясынан, коомдук тарбиядан тарбия албай калган болсо, ал паланчы ал түрмөдөгө, паланчы ал жолдо калган тиги деп акыры аты жерге түшүп, ал жакшынакай адам жок болуп кетет экен да. Ошон үчүн биздин мына азыр айтылып аткан сөздөрдүн тарбиялык мааниси ушул экен да. Мындай оронгон кыз ким десе, жанагы оролгон гүл менен жанагы буклеттеги оролгон гүл менен жанагыдай жалаң турган гүлдүн айырмасы кандай? Оролгон гүл өтө жакшынакай көрүнөт да. Буклетте салафандай оролгон гүл жакшынакай, базарга берсең ham жакшынакай. Оролбогон гүлдү ичим кармабайт да. Ошол сыяктуу бул оролонган силердин наркыңар, баркыңар өтө шарият жагынан да, коомчулукта ham жагымдуу да. Ошон үчүн адам өзүн мындай тарбиялаган сайын жакшынакай болуп бара берет экен да. Акыры анын натыйжасы эмне болот экен? Бейиш болот экен да. Айтат эмеспи, баягы жаштык кезде, бул жаштык кез адамдын напсисин башкарган учур депчи. Эгерде напсисин башкара албай калса, анда бул кырдаалдан кантип чыгыш керек? Бул жерден кандай башкара албайт деген нерсе болбосо керек. Эгер мен дагы ушундай нерсе укканмын. Эгер ушул убакытта, яни биздин немеде өзүбүздүн тилде айтканда переходный возраст деп коет. Ошол переходный возраст кезде Аллахтын нуру жүрөккө кире турган болсо, аял киши ошондо гана иман нуруга кирип, Аллахты таанып, Аллахты издеп кете турган болуп калат экен. Эгер ошол нерсе биздин жүрөгүбүзгө шайтайный нерсе, мына арам нерселер кире турган болсо, биз ондай нерсени неме кыла албайт экенбиз. Ошон үчүн аял киши
нерсе колдон келишинче биринчи жүрөгүнө сактай билиш керек экен. Жүрөгү ар кандай жаман нерсе, арам нерселерди киргизбей, бир намахрам бирөөнү киргизиштин ордуна Аллахтын нуруну киргизиш керек деп ойлойм. Кээ бир түшүнүк бар, ошол кайненесинин үйүнө барганда үйрөнүш керек дейт. Тамак аш жасаганды, кийим кечек тиккен, бычканды кайсыл убакка даяр болуп барыш керекпи? Экспортко. Кайненеңе барганда бүт сынга кабыл аласың да. Ошого бул жактан азыртадан даярданып барыш керек да. Тарбияны ата-энеден үйрөнүп барыш керек деп ойлойм. Илгери кайнене келин алганда кол узарчу. Азыр болсо анын мойну узарып өзү кызмат кылып калды. Өткөндө мен ошол бери кайнене темасында съемка жасаганда аларчадан ошол жерден айтты да, бир апачы ыйлап айтат да, менин 3 балам үйлөндү, анан акыркысы үйлөсөк 11-де турат дейт. Агача мен баардыгын даярдап коем дейт. Ушта 6 ай бактым дейт. Анан кийин 12-1-де туруп калды, анан ошентип ажырашты дейт да. Ошон үчүн ошондой кыздар көбөйүп атпайбы азырчы? Мындай даяр. Илгери мисалы памперс деген жок болчу, газ деген, свет деген, комфорт жок болчу, ошентип багып өстүрүп келген. Азыр бул тилекке каршы билишпейт ошону. Биринчи турмушка чыгуудан мурда баардык нерсени даяр кылышы керек. Көбүнчө мигранттардын балдары көптөгөн тарбияларды албай калат. Анткени алардын ата-энеси башка чет мамлекетте болгондуктан улам мигранттардын балдары көптөгөн кырдаал учурларда көптөгөн кыйынчылыктарга туш болушат. Алардын ата-энелери биринчи учурда бири-бирин түшүнбөстүктөн, сабырсыздыктан улам болот. Анан аял киши көбүнчө фитначы болот. Көп нерсени, кичинекей нерсени да көпкө ачышат. Мисалы Лут алейхиссаламдын аялы иман келбеген үчүн анын эч кандай коому иманга деле келген эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары биринчи иманга келгендигинен улам бардык адамдарга иман жайылган. Аял киши бардык нерсеге биринчи аял киши күйөөсүнө итаат кылыш керек. Бардык нерсеге аял киши биринчи кадам таштап бардык нерсени өзүнөн баштаса гана айланын чөйрөсү өзгөрүлөт. Пайгамбарыбыздын алдына бир аял келди бир күнү. Я Расулуллах, менин 2 кызым бар, биз ачпыз, жеген эчтекебиз жок дегенде пайгамбарыбыз 3 хурманы берди аларга. 2син кызына берди, бирин өзү жеди. Ошондо пайгамбарыбыз баягы аялга айтты: кайсыл аял жесир боло туруп үйүндө Аллах үчүн перзенттерин тарбияласа, ал аял мен менен кыяматта бирге болот деди. Эми ошол нерсени угуп, ошол нерсеге амал кылган немеде учурда биз аялдар үйдө перзенттерибизге тарбия беришибиз керек. Анан ошо пайгамбарыбыздан дагы бир адис бар. Бир аял боюнда болгон маалдан ошо баланы сүттөн чыгаргычакты Аллах Тааланын рахматында болот, Аллах Тааланын көз астында болот деди. Эми ошо Аллах Тааланын көз астында болгон аял кандай дуа кылса, Аллах Таала өзү ошо дуасыны кабыл кылат. Ошондуктан аял киши жакшы дуада болуш керек. Ошо аял киши такыбалуу болуш керек. Азыркы эже айтып кеткендей, дуа кылыш керек дегендей, биз бул окуя дуа кылыш дегенде Пайгамбар салам бир күнү ошо Тайф окуясына барганда ошо дин жөнүндө, эмне ошо дин жөнүндө эмне бар, ошонун баардыгын жайында аракет кылганда өтө жаман ошо Тайфа элдеринен өтө жаман неме алат, ответ алат. Ошондуктан Пайгамбар салам Жабраил алейхиссалам келип: "Эй Пайгамбар Расулалла, сага Аллах Тааладан салам бар. Айт, бул тоолорго айт, ошо тоолор бул Тайф өлкөсүнө жыгылып түшсүн, сен баардыгын айтканын кылышат" дегенде Пайгамбар салам: "Жок, мен кантип айтайын, мен тек гана дуа кылам. Ушул азыркы ушу Тайф окуясынын адамдар ушундай болсо дагы, bundan кийинки келе турган уругу имандуу ошо биздин жолубуздан болсун" деп айткан. Ошондуктан аял киши биздин азыркы биздин аялдарда намысыбызды өзүбүздүн сактап, эң биринчи очередте өзүбүздүн адебибизге, анан кийин азыртан баштап өзүбүздүн дуа кылышыбыз керек. Дуа менен өзүбүздүн курушубузду, келечектеги боло турган окуяларыбызды түзсөк болот. Дуа менен тек гана ошо өткөн чактагы нерсени өзгөртө албайбыз. Баягы көп эме болуп кеткен кыздарды айтсак, баягы айтат го, өзү баягы өтө кайгырганыңда базарларга чыгып көңүң жазылыш үчүн деп, баягы өтө көп мындай өтө сүйүнүп баягы дүйнөгө батпай кетип атканыңда кабырстанга бар депчи. Эми баягы монетанын деле 2 жагы бар сыяктуу эле биз жакшы жагын деле, жаман жагын деле айтышты билишибиз керек да. Мисалы баягы биз жаннат деп эле баягы дозокту унутуп коюп атабыз, мындай айткандачы. Эми баягы эмне дейт, баягы жашаш эмебиз деле кыйынчылык менен турган үчүн бул дүйнө өзү бизге кыйынчылык экен да. Эми бул ырахат только акыретте болот. Ошо акыретке даярдаш үчүн биз ошо кыйынчылыктардан басып өтүшүбүз керек.
ушундай кыйынчылыктар болот деп түшүндүрүшүбүз керек да. Баягы ошо жакшылыкка келбей, баягы жакшылыкты укпай эме кылып атат деп атасыз го. Ошого айтарым, ошо баягы жамандык ошо дозокто мындай болот, дозокто ушундай болот, мындай эмне дейт. Бул нерседен кайтпасаң, Аллах Таала бардык нерсени алып коюшу мүмкүн. Баягы коркутуштуу эме, баягы дозок менен эме кылыш керек деп ойлойм да менчи. Урматтуу эже карындаштар, Али Тантауи деген бир алым өткөн. Ошол киши канчалаган китептерди, канчалаган илимди өзүнүн шакирттерине, өзүнүн элине берип келген. Ошол киши ушинтип айтат. Мен дейт 70 жыл китеп жазып турмун, журналдарды жазып турмун, телевидениеде чыгып турмун. Бирок 70 жылдан бери аялыма, кызыма көңүл бурбап турмун дейт. Мен ойлоп турмун, эмне? Мен исламдын эшигин ачып кирип атырмын деп ойлоптум дейт. Жок, мен исламга терезеден эле кирип атырмын дейт. Мындайча айтканда, Али Тантауи улуу инсан, алым түшүнүп жеткен экен. Демек, исламда кыз келиндин, аялдын ролу абдан чоң. Анткени айтылат эмеспи? Ал-умму мадрасатун иза салахат салахатул мужтамаа, иза фасадат фасадатил мужтамаа. Бул апа медресе. Эгерде ошол медресе оңоло турган болсо, бардык коом оңолот. Эгерде ошол медресе бузула турган болсо, ал коомда бузулат. Демек, урматтуу эже карындаштар, эгерде сиздер жакшы болсоңуздар, демек коом оңолот экен, эл оңолот экен, мамлекет оңолот экен. Ошондуктан биздин ислам динибиз сиздерге абдан чоң маани берген. Сиздерди асырап, сиздерди абайлаш үчүн эркектерге көп жүктөмдөрдү, маселелерди койгон. Ошондуктан ислам дини сиздерди абдан ордуңуздарды чоң баалайт. Эми азыркы көйгөйгө келе турган болсок, чындап жашоодо жакшы жактарыбыз дагы көп. Бирок ошондой эле жакшы жактар менен кошо жаман жактар дагы өсүп, жетелешип биз менен чогуу баратат. Эмне кылыш керек? Мен базар коргондогу көйгөйдү оңдош үчүн жакында кыш келип атат, мисал келтире турган болсак, кыш келип атат. Мен базар коргондо абдан суук болуп кетти. Мен базар коргондун центрине чыгып туруп чоң печканы орнотуп койсом, базар коргонду мен жылыта албайм да. Бирок мен кантип жылытам? Ар бир үйгө бирден печке сатып берсем, же болбосо ар бир үйдүн ээси өзү бирден печке сатып алып, үйүн жылытса, ошондо ошол жердеги базар коргондун эли эмне болот? Жылуу, ысык, кыштан жакшы чыгып алат. Буну айткан себеби ар бир үйдүн атасы, агасы, иниси эгерде карындашына жакшы мамиле кыла турган болсо, аны жакшы абайлай турган болсо, аны ислам дининде тарбиялай турган болсо, биздин динибиз дагы, биздин мамлекетибиз дагы алдыга жылат. Ошондуктан урматтуу эжелер, урматтуу карындаштар, Аллах Таала сиздерге ушундай жакшы бир жолдо жүрүүңөрдү ар дайым насип кылып, ар дайым ийгиликтерге жетүүңөргө Аллах Таала насип кылган болсун. Алхамдулилlah, ассалату ассаламу ала расулилlah. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Бүгүнкү темамыз кыз ким дегенде бул кыз, бул келин. Бул кыз жеңе болушу, өмүр жар, эртең эне, уну эртеси чоң эне болот экен да. Бул аял bir uy bile medrese bolsa şu medresenin mugallimi bu ayal bolot ekan. Agar şu jar, ömür jar yoki ene ya çoğ ene özüne gelecek muğundariga, gelecek perzentlerige to'g'ri dinni yetkazib, to'g'ri adab axloqni o'rgata turgan bolsa, bu elimizni, kelajagimizni, mamlakatimizni, bu ulutni, bu kelajak ummatni o'nglanishini asosiy negizgi sebebi eneler uyda oturup baldariga to'g'ri tarbiyani beru kerak. O'g'il balasiga dagi, qizga dagi qanday muomalada bo'lish kerak? Cho'ngga qanday muomala bo'lish kerak? Adab axloq qanday bo'lish kerak? Qanday hurmat siy ko'rsatish kerak? Bularni barini eneler uyda oturup bunu o'rgatgan. Mana murdagi o'tgan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, undan shunga siyaqti ulug' olimlarni eneler tarbiyaladi. Shulardan keyin butun dunyoga, butun o'lkaga dinni to'g'ri adab axloqni taratuga
Bular eneler sebepçi bolun. Eğer eneler uyda oturmasdan bazarlarga çıkıp, chet өлkөлөргө barıp iştep, terbiye turgan, mesela 5 yaşıgacha terbiye kıla turgan, 10 yaşıga çeyin, 15 yaşıga çeyin, turmuşka çıka turgan, u vakta çeyin bera turgan terbiyelerdi öz vaktida berip barbasa, demek gelecek bu bizi perzentlerimizi adap ahlakı, jüruş turuşu demek bir yerde oňlanışyny teskeri tasir görsetet eken. Şu orunda bir alımdı sözünü aytып ötemiz. Şunda bir ayallardı kanday muamele kılış gerekligi toğrusunda soragan paytda şu ulu alım aytgan ekenki bu ayal kişi şunday bir kımmat bağ altın, kümüş bir kanga okşaydı ki duru javharga okşaydı ki siz duru javhardı qayerda saktaysiz? Duru javhardı köçege taştap koyasızbı? Qayerga taştap koyasız? Bunu siz jaşırıp hiç kim bilmey turgan, birovlarda közü düşpey turgan, birovlarda nazara düşüp ularda her kim işte bularda tillalaringizni qimmatbaho mol mulkingizni tarab ketishiga siz nima qilmaysiz, yo'l qo'ymaysiz. Shuni singari biz ayollarimizni, qizlarimizni, kelinlarimizni, ejelarimizni, apalarimizni shunday erkaklar ko'rg'osa, undan keyin bizni kelajakdagi tarbiyali biz siymiqtana turgan kelajakdagi kelinlar yoki umrjarlar yoki eneler chiqishi mumkin. 5 барсты бекем кармоо милдетибиз. Пайгамбар Мухаммадтын үммөтүбүз. Урматтуу улуу кичи замандаштар, жүрөктү ыйман менен гүлдөтүңүз дейт. Анан тилекке каршы эми бул жерде ыймандуу кыздар жүрөт, биздин ыймансыз да кыздарыбыз көп. Ошолорго силер сыяктуу медресе, институттарды, окуучайларды окуп бүтүп барган биздин кыздарыбыз пайдасы тиет деген ойдобуз. Анан экинчиси, могул Ош базарда биз барганда көп көрөбүз, ошол жерде көпчүлүк пайызы биздин апаларыбыз тонналаган пиязды, картошкаларды ысыкта, суукта тартып сатып жүрөт. Шариятыбызда кандай каралган? Аялдар базарда, эркектер казанда болуп калды. Тилекке каршы. Бул да актуалдуу маселе. Ошо азыр мына устаздар айтып өттү, караш керек, шариятта багыш керек дейт. Бизде азыр кандай болуп атат? Бул да маселе. Анан кээ бир эркектер мындай аялды түздөйм деп атып эле кабыргаларга сындырып салып атат да, аялдын психологиясын, аялдарды түшүнүш үчүн мындай тонналаган китептерди окуш керек экен. Эркек үчүн бир китеп окуса жетиштүү болот экен да. Демек, биздин эркектер дагы эмне болуш керек? Данышмандуу, окумуштуу билиш керек экен. Өзгөчө аялга кандай мамиле жасаш керек, ошол маселелер дагы. Андан кийин болсо, могул жанагы имандуу Кудай буйруса ниетке жараша болот дейт го ар бир амал. Имандуу буйруса бою 180, ою дагы 180, билимдүү, илимдүү, данышман, ойчул, олия, бизнесмен, ишкер, экономист, окутуучу Кудай Таала жигиттерге турмушка чыгып, силер терметкен бешик, мен ойлойм, келечекте дүйнөнү терметет деп. Кыргызстандын байрагын көтөргөн, Куранда болсун, илимде болсун, экономикада, саясатта силердин ордуңар өтө чоң. Демек, мен ойлойм, Кыргыздын келечеги кыздарда. Кыргыздын келечеги биздин келиндерибизде. Жакшы балдарды төрөп, жакшы иман тарбиясын берсе, эртең биздин Кыргызстаныбыз ыйман, адеп державасы болот, Кудай буйруса. Сөзсүз болот. Ошондон урматтуу бир туугандар, бул убакыт бөлүп келип, билим, илим алып атканыңыздар бул биринчи Алланын ыраазылыгы үчүн, экинчиси Кыргыздын келечеги үчүн деген сөз болуп атат. Анан мынакей ушул жалпы мен устаздарга, устазаларга ыраазычылык билдирем. Жалпы Кыргызстандын мынакей элибизге келип салымды чоң кошуп атасыздар. Берсе мен ойлойм, Кыргызга калай берсе дүйнө жүзүнө сиздер антивирус болуп берет деген ойдобуз. Каргадай болуп карганча, Кудайым өмүр жалгаса, калкым ислам деп кызмат кыламын, кашыктай каным калганча деген биздин ушул жалпы устаздарга, устазаларга ыраазычылык билдиребиз. Аллах Таала сиздерден ыраазы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу ала расулилlah. Assalamu alaikum, урматтуу эжекелер, урматтуу карындаштарыбыз, урматтуу президиум. Мына өтө бир жакшы бир ишчер болуп жаттыр. Өтө курсанбыз. Алла Таала бир кайсы бир коомду өзүнүн рахматына, бейишине, жаннатына бөлөй турган болсо, ошол коомго шарт түзүп берет экен. Кандай шарт дегенде, ошол коомдун алымдары болот экен, уламалары болот экен, арасында мына жакшы бир илимдүү билимдүүлөр болот экен, андан тышкары мечиттери, медресеси болот экен. Алла Таала биздин элибизди, Кыргызстаныбызга өтө мындай бир нурун төгүп турган учур экен. Бүгүнкү күндө бардык эли журтубуз имандан, исламдан алыс эмес. Себеби кайсы бир инсандан бүгүн сурасаңыз, Чубак ажыдан укканмын, Абдушкур ажыдан укканмын деп турат да. Себеби YouTube'да, телевизордо ушундай бассаңыз, сөзсүз түрдө алымдарыбыз маселе тууралуу айтып турган болот.
кээ бир инсандар кайдыгерлик кылып укпай калышы мүмкүн. Негизинен баардыгы бүгүнкү күндө имандуу болуп бүттү, Кудайга шүгүр. Бул деген Алла Таала ошол коомду өзүнүн рахматыга алгандыгы. Бул тууралуу биз өтө бир сыймыктанышыбыз керек, сүйүнүшүбүз керек, алхамдулилля. Эми Аллах Субхана Таала кайсы бир инсанды жакшы көрүп калган болсо, кимди кайсы бир инсан жакшы көрүп калган болсо, ошол инсанга ошол инсандын өзүнүн кемчилдигин көрсөтүп коет экен. Ал адам өзүнү күнүгө расписание түзүп турат экен. Мен эмне иш кылдым, мен кандай иш кылдым, мен киммин, мен каяка барам, бул кандай жашоо деп өзүнү күнүгө өзүнөн эсептеп алып турат экен. Ал намазын окуп, орозосын кармап, зекетин берип, ажыга барып, ушундай бир жакшы бир коомчулук менен болгон мамилесин күндөн күнгө оңоп турат экен. Эгерде Алла Таала кайсы бир коом, кайсы бир адамды адаштырып койгон болсо, аны жаман көрүп калган болсо, ал инсандын өзүнүн айын өзүнө көрсөтпөстөн башка бирөөлөрдүн айын көрсөтүп коет экен. Башка бир аялдарды, башка тигини бүгүнү карап, ушак айың менен, тиги мындай, биги мындай ушак айың менен гыйбат менен жүрүп калат экен. Таң күн анын кыла турган иши ошол болуп калат экен да. Ошон үчүн Алла Таала кайсы бирибизди бүгүнкү күнү алхамдулилла мана биздин Жалал Абад областында 10 медресе, 1 институт бар экен, 3 окуу борбор бар. Бардыгы бүгүнкү күндө толук кандуу өз иш менен жүргүзүп, мындай татынакай кыздарыбыз тарбияланып чыгып, арасында өтө бир чыгаан, илимдүү, билимдүү кыз келиндерибиз, балдарыбыз, улан балдарыбыз тарбияланып жатат. Бул тууралуу Аллах Субхана көптөгөн шүгүрлөр айтып, биз дагы сыймыктанышыбыз керек. Бара-бара Кыргызстандын аймагыбызда толугу менен ушундай бир мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Элибизге, журтубузга көбүрөөк дуа кылайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдан жакшы бир хадиси бар. Эгерде ким өзүнүн 3 кызын ыймандуу кылып, Алла жолунда, дин жолунда тарбиялай турган болсо, ага сөзсүз бейиш деди. Андыктан сиздерде ушул жерде 100дөн ашык кыз келиндер отурасыздар. Сиздердин ата-энеңиздерге, энеңиздерге Аллах Таала разы болсун. Азыр 21-кылымда кыздан уят кеткен кезде, элдин баары жылаңаш жүргөн кезде, аврат эмне экенин, жакшы менен жаманды ажырата албай турган кезде, сиздердин ушундай кийинип, ушундай медреседе окуп, ислам динин, ислам илимин алып атыш бул өзүнчө эле бир чоң бир мүмкүнчүлүк. Жана агайыбыз сурабады, Темирлан агай сурады, эгерде тамеки чылым чегип кетип бара жаткан кызга көрсөңөр кандай мындай эскертүү, кайтаруу дават берет элеңер деп. Алардын эч болбоду дегенде силердин жолукчан өтүп кетишиңер ошол дагы дават. Себеби дегенде ал кылган нерсени сиздер кылган жоксуздар. Ошондуктан сыймыктанып кетет ушундай кыздарыбыздын, келиндерибиздин, эжелерибиздин, апаларыбыздын ушундай ислам динин бекем кармап, туу тутуп келгенине терең сыймыктанабыз. Эми биз көппүз. Намаз окугандар өтө көп. Айт намаздарында эркектер площадты каптап калабыз. Өтө эле чындыгында көппүз. Бирок эмне кылышыбыз керек? Сандан сапатка өтүшүбүз керек. Биздин саныбыз көбөйүп кетти акыркы учурларда. Бирок сапатка маани беришибиз керек. Ошондой эле биз дагы ислам динин бекем кармайлы, өз динибизге сапаттуу туралы. Мына, эне бул медресе дейт. Бул жерде 100дөн ашык медресе отурат. Эртең сиздерден ар бириңиздерден 5тен болгондо эле 500 баланы тарбиялап чыгарасыздар. Ошону сиздерге Кудай Таалам кубат, күч кубат, кайраттуулук берсе, ошону жакшы бир тарбияласак, мына агайыбыз айткандай эле, сиздер терметкен бешикти эртең бешиктеги бала дүйнөнү терметсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен рахмат жана ыраазылык билдирип кете турган силердин бардыгыңардын тарбия көрүшүңөргө себепчи болгон ата-энеңерге. Анткени силерди төрөп атканда ошол өлүмгө дагы ыраазы болуп туруп төрөгөн бешик терметип аткан кезде силердин ушундай бир ыйманда өсүшүңөрдү тилеген ата-энеңердин дуасы жана үмүтү ишке ашкандыгы үчүн ата-энеңерге чоң бир ыраазычылык билдиремин. Ошол эле көчөдө жүргөн эже карындаштарыбызды дагы төрөгөндө өлүмгө ыраазы болуп төрөшкөн. Бешик терметкенде, чоңойткондо күнүн күн эмес деп иштеп, түнүн түн эмес деп уктабастан үмүт менен чоңойткон кыздары бүгүн кандай абалда жүрөт, алар дагы оңолсун деген бир үмүттөбүз. Бирок эң мен ыраазычылык билдирип кете турган ушул жерде баарыңардын тарбия көрүшүңөргө себепчи болгон эжеңерге, ата-энеңерге, устаздарыңарга ыраазычылык билдиремин.
келечекте буйруса силер себептүү силердин ишиңер менен силердин мээнетиңер менен жакшы бир дааватыңар менен айткан жакшы насаат сөзүңөр менен мамлекет сөзсүз түрдө оңолушуна 100% кепилдик берем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Бүгүн биз кыз деген ким деген теманы алкаганда жакшы бир ой бөлүшө алдык. Албетте биз бүгүнкү эфирибизде жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун демекчибиз.